Жүйіттің қаты. Ыйса Машаяктын кулу жана Жакыптын бир тууганы Жүйіттен Кудай атабыз тарабынан чакырылып, анын сүйүүсү менен Ыйса Машаяктын сактоосунда жашап жаткандардын баарына ылайым, араңарда мээрим, тынчтык жана сүйүү мол болсун. Кымбаттуу боордошторум, баарыбызга тиешелүү куткарылуу жаатында жазууну абдан самасам да, насаат айтуу муктаждыгы бар экенин сезип, бул катымда ыйыктарга бир кезде берилген ишенимди коргоо керектигин жазып отурам. Себеп дегенде, кээ бир кудайсыз адамдар арабызга акырын гана жылып кирип алышыптыр. Алар өздөрүнүн бузуку кылыктарын жимсалдаш үчүн Кудайыбыздын ырайымы тууралуу кабарды бурмалашкандар. Бирден бир өкүмдарыбыз жана эгебиз Ыйса Машаякты четке каккандар. Алардын жазалана турганы ыйык жазууларда илгери эле айтылган. Эгебиз бир кезде Исраил элин Мисирдеги кулчулуктан куткарган, бирок ошондон кийин ишенимсиздерди жок кылган. Силер муну айтпасам деле билесиңер. Ошондой болсо да, дагы бир сыйра эсиңерге салып койгум келди. Кудай уруксаат кылган чектен аша чаап, жашаган жайын таштап кеткен периштелерге эмне болгонун эстегиле. Кудай аларды жазалаш үчүн келечектеги улуу сот күнүнө даярдап, түбөлүктүү чынжырларга чырмап, туңгуюктагы капкараңгы жайга байлап койгон. Содом менен Гомор шаарлары жана алардын айланасынан орун алган айылдар эмне болгонун эстегиле. Алардын жашоочулары да жогоруда айтылган периштелер сыяктуу бузулуп, күнөөлүү кумарларына чыланып калганда, Кудай бардыгына сабак болсун деп, алардын шорун катырып, түбөлүк отко орогон. Так ушулар сыяктуу силердин араңардагы алиги кыялкештер өздөрүн күнөөгө түрткөн аяндарды көрүп, денесин күнөөлөргө малып, көктөгү жараткан орноткон бийликке да, анын периштелерине да акарат айтышканын коюшпады. Ал тургай периште башчыларынын бири болгон Михаил да Иблис менен Мусанын сөөгүн талашып жатканда, аны сөгүп айыптоого барбастан, сени эгебизге койдум деген сөз менен гана чектелген. А булар болсо өздөрү түшүнбөгөн күчтөрдүн баарына тил тийгизишет. Ал эми жырткычтар сыяктуу табигый сезими менен туйган нерселери аларды ойрон кылат. Кабыл түшкөн жолду тандап алган алардын шору кайнайт. Байлык деп Балаамдын каталыгын кайталап, Корак сыяктуу Кудайга каршы чыгып жүрүп, акыры жок болушат. Алар силердин кечилериңерге катышып, башкаларга жолтоо болуп, өздөрүнүн гана кара курсагынын камын ойлогондон уялбаган койчу сөрөйлөр. Шамал кубалаган жаам бербес пайдасыз булуттар. Эч качан атүгүл күзүндө да мөмө байлабаган, тамыры менен коңторулуп кагайып калган дарактар. Уятсыз жосундарын деңиз толкундары сымал көбүктөнтүп, көккө чачыраткандар. Түбөлүк турагы көзгө сайса көрүнгүс караңгыда болуучу адашкан жылдыздар. Адам атанын 7-чи тукуму болгон Анак мындан көп убакыт илгери алар тууралуу мындай деп пайгамбардык сөз айткан. Мына жараткан эге өзүнүн түмөндөгөн ыйык периштелери менен чогуу келе жатат. Ал баарынын үстүнөн сот жүргүзүп, бардык кудайсыздардын бардык жамандыктарын ашкере кылат.
Ağa karşı aytışkan her bir akarat söz üçün alardı egебиз sözsüz jazalayt. Alar hiç kaçan razı boluşpayt. Ar kaçandan bir kaçan, biröөлөрдү jamandagan. Gerk başının gana kızıkçılığın gözdöşöt. Özdörün жерге suuga тийгизбей mактап, bir nerse öndürüp kalış üçün görüngöndün etegine namaz okuşat. Asler bolsa, kımbattуу boordoştorum, egебиз Ыйса Машаяктын elçilerinin eskertkenlerin unutpagla. Alar akır zaman gelgende buzuku kaaloolorunun jeteginen çıkpagan mazakçılar çıgat deşken. Arаңарды bölüp jargan, tabiği kaaloolorunun kulçuluğundan çıgalbagan, can düýnösünde Kudaydın ruhu jok adamlar oşolor. Asiler bolsa, kımbattуу boordoştorum, eң ıyık işenimiňerdi negiz kılıp ösö bergile. Iyık ruh menen sıyınıp, Kudaydın sүйүүsüne bölönüp, tübölük ömürdü bere turgan egебиз Ыйса Машаяктын мээримин күтүп жашагыла. Эки ойдо тургандарга боорукердик көрсөткүлө. Куткарылууга муктаждарды оттон suurugандай куткарып калгыла. Кайрымга муктаждарга коркуу сезими менен абайлап кайрым кылгыла. Бирок алардын күнөөгө булганган кийимдери да жийиркеничтүү экенин эстен чыгарбагыла. Силерди мүдүрүлүүдөн сактап, өз улуулугунун алдына кынтыксыз жана кубанычта жеткире алган жападан жалгыз куткаруучу Кудайыбызга, egебиз Ыйса Машаяк аркылуу урмат жана даңк болсун. Бийлик жана güç kudret ilgerki zamanlardan tartıp uşulu baka çeyin al turgay tübölükten tübölüke oşonuku. Amin.